жарым жылдан ашуун убакыттан бери бул жер шаар тургундарына ыңгайсыздык жаратып келет. Керектүү жерге жетүү үчүн адамдар тосмолорду айланып өтүп, бир катар тоскоолдуктар менен кездешет. Азыр Чүй Шопоков кесилишинде жайгашкан жер алдындагы өтмөккана ачык. Эми жүргүнчүлөр жолдун аркы бетине өтүү үчүн сөзсүз ылдый түшүп, жаңы дүкөндөр аркылуу жүрүүгө мажбур. Коюлган эскалаторлор эмдигиче иштеп баштай элек. Ошондуктан баары тар тепкичтерди колдонууга аргасыз. Бул жагдайга байланыштуу шаар тургундары тарабынан нааразычылыктар байма-бай айтылууда. Ал эми жаңы жылдын алдында бул жерди суу каптап кеткен видеолорду көргөн болушуңуз керек. Эмнеге бардык текшерүүлөрдөн өткөн бул долбоордо суу агызуучу система каралган эмес? Мындан улам суу жаралат. Ол Бишкек долбоору чындап эле шаар жашоочуларынын ыңгайлуулугу жана коопсуздугу үчүн ишке ашып жатабы? Же жөн гана бизнес ачып, акча табуунун бир жолубу? Албетте, курулуш иштери али бүтө элек. Бирок азаттан эле акыркы жыйынтыгы кандай боло турганын элестетүүгө болот. Демилгечилер тарыхты урматтоо жана архитектуралык мурасты сактап калууга умтулуп жатышканын байма-бай айтып келишет. Бирок иш жүзүндө шаар тургундары таптакыр башка көрүнүшкө күбө болууда. Бул жердин тарыхый жүзү бара-бара жоголуп баратат. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Пикир калтыра кетиңиз.